Бул жерде 90 кызматкер иштечү. 2018 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бу жакта тыянак чыгарып, бул жерде авариялык абалына байланыштуу 2022 жылдын июнь айына чейин иштеп келишкен. Азыркы учурда номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана консультативдик диагностикалык бөлүм убактылуу жаңы имарат курулганча Жалал-Абад медициналык коллежинин жатаканасына көчүрүлүп иш жүргүзүүдө. Имарат 4 кабаттан турат. Анын 1 жана 3 кабатында мында ушул дарыгерлер бейтаптарга кызмат көрсөтүшүүдө. Деген менен бир эле кичинекей бөлмөдө 3төн дарыгер, 3 медайым менен мындагы кайрылгандарды кабыл алышууда. Такыр эле условиябыз жок. Сууга бардыгыбыз бир жака барып, канализациябыз, сан узелибиз бир эле жерде, ошол жерге барып колубузду обработка кылабыз. Ар бир больнойдон кийин мына специальный растворубуз бар, ушу менен обработка кылабыз. 2-3 больной көргөндөн кийин эле санузелге жүгүргөнгө туура келет. Контактный болгондон кийин аны колубузду жууп келебиз. Ушундай тар жерде, условиясы жок жерде чыдап иштеп атабыз. Бул 120 миңдей калкты тейлеген убактылуу жаңы көчүрүлгөн жай болсо санитардык гигиеналык талаптарга таптакыр жооп бербейт. Медицина мекемелерине кайрылган бейтаптар таар коридордо кезек күтүү маалында жугуштуу ооруларды жугузуп алуу коркунучу да күч. Шарты, конечно, талапка жооп бербейт. Азыр көрүп атасыңарбы, кандай жармаш прямо грипп болуп атат. Карантин деп жазып коюп туруп, эч ким үстүнө маска деле жок чындыгында. Анан дистанция сакталбайт бул жерде. Ошо талапка жооп берилбейт да. Ким кандай оору менен келгенин кантип билебиз? Азыр сүзүшүп тыгылып өтүп атат адамдар. Поликлиника бул эмеге состоянияга туура келбейт адамдардын эмесине. Буга чейин жатакана катары пайдаланылып келген имарат 15 жыл аралыгында бир да жолу ремонттон өткөн эмес. Келген бейтаптарга жана мындагы иштеген 90 медицина кызматкери үчүн Жалал-Абад облустук үй бүлөлүк медицина борбору тарабынан актап сырдоо гана иштери жүргүзүлгөн. Азыр мында жылытуу тутуму, кол жуучу жай жана ушулдоңдуу көйгөйлөр арбын. Полдору тешик, айнектери жыгачтары бүт баары сынык, жарака кеткен, жылытуучу система иштебейт. Биз өзүбүз келип ошо косметик ремонтту жасадык, колдон келишинче ремонтторду кылдык. Эми негизи бул стандартка жооп бербейт. Билесиздер, мына коридорлор аябай узкий. Ошо биз сурап кетерлик жогору жактардан 2023 жылы ошо өзүбүздүн поликлиникабыз ошо куруп берсе, жакшы шарттар менен ошол жака барып, дагы деле эл үчүн кызмат кылып уланта берсек. Булоңдуу көйгөйлөрдөн арылуу үчүн өткөн жылы курулушу башталган жаңы имаратты тез аранын ичинде бүткөрүү зарылдыгы күч дейт мындагылар. Жаңы курулушка болсо өткөн жылы республикалык бюджеттен 18 миллион сом бөлүнүп, курулуштун алгачкы этабы башталган эле. Тийиштүү адистердин айтымында калган каражат ушул жылдын титулдук тизмесине киргизилген. Жаңылай Болотбекова, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.